Талас областынын Үчемчек айылынын тургуну Зулайка Кудакеева кирде диванда отуруп жууп калган. Үйүнөн таза суу чыгып, автомат кир жуугуч сатып алган. Жакында идиш жуугуч алсам деген ою бар. Суу кирген жакшы экен да. Алыспаспайт экенсиң. Айылда оокат түгөнбөйт дейт карманыбыз. Үйү катып бүтсө сырткы тиричилик башталат. Короо тазаламай уй саап малжанды жайгаштыруу. Айылда аялдардын колунан келбеген жумуш жок. Таза суу чыккандан бери көп көйгөйлөр чечилди. Эшек менен чоң суудан алып келебиз. Же болбосо эңгизде чоң кудуктар бар экен, ушактан алып келчүбүз. Эшек менен. Ушундай фляга менен алып келчүбүз баарын эле. Азырчы көрсөтөбүз. Азыр энди жакшы болду да. Талас областынын Үчемчек айылында ар бир экинчи үйдөн муздак суу чыгат. Үйлөрүнө суу түтүктөрүнүн киргизе электери алыс чыкпай көчөмө-көчө орнотулган колонкалардан суу ташышат. Таза суу киргизүү боюнча жалпы долбоордун баасы 1 миллион 101 миң сомду түздү. Бирок иш жүзүндө андан да көбүрөөк суу түтүктөрү орнотулуп, 200 миң сом жетпей калган. Айыл тургундары айыл өкмөтүнө депутаттарга жардам сурап кайрылышкан. 12 километрге созулган суу түтүгү 14 километр 200 метрге созулуп кетти. 45 бус боюнча 45 колонка орнотулмак проекти боюнча 60 колонка коюлду. Тууган иштеп келгениңизге караганда рахмат. Тууганды барлык жерин иштеш керек. Талас элинин бул суранычын Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев кош көңүл калтырбай айыл тургундары менен жолугушуп, керектелген сумманын жарымын чыгарууга макул болду. Эл өкүлү таластыктардын үнүн угуп тим болбостон анык иштерди аткарып, көйгөйлөрдү чечүүгө келгендигин кесе айтты. Күн тартибине жол маселеси, мектеп куруу жана электр берүү сыяктуу арыздар түштү. Айылдык деңгээлдеги көйгөйлөрдөн баштап майда маселелерин айтып арызданып алышты. Мына көчөдөн тышкары 14 түтүн турабыз. 14 түтүн ушу көчөдөн тышкары. Карагай жок. Тал терек менен карагай койгонбуз да. Жылда карагай өспүлайт. Коңшулардын баарын айттым. Анан ушуну кандай кылып жолун эметебиз да ушу. 14 түтүн бар. Ал камаш өтө албайт. Камаш эстеле болду, зымга тийип үзүлүп калат. Чечем деп айтпайын. Бирок себеби электрон жетекчисине мен чалып, ушул канча метр ал жерде аралыгы. Кууганды айыл аймагына караштуу Үчемчек айылынын жери салкыныраак болгондуктан төп бурчак өспөйт. Элдин көбү буудай айдап мал кармашат. 300 гектардай айдоо жерлери бар. Бирок түз эмес дөңсөө жерге техника чыдабайт экен. Бизде ушу комбайн тартышта биздин айылда бир да комбайн жок. Эгиндер чабылбайт, убагында комбайн келбей. Малга тебеленет, ошо комбайн жагынан бир аракет кылып берсеңиз бизге. Депутат көп ойлонбостон техника көйгөйүн чечүүнүн эң оңой жолун сунуштады. Анык ишке күбө болгон катышуучулар кызы кол чабуулар менен кубатташты. Ким айтты 500 миң сом болор депчи. Сиз айттыңызбы? Мындай кылбайлыкпы? 300 миң менен берейин, 200 миң топтогула. Айдаган бала. Сразу да чечелик бул жерде. Сразу да дейбиз. Комбайн менен алар өзүн будайын оруп, сатып, өзүнүн доходун табышат. Мына бул жерде эмне айткым келет? Бул жерде биз көбүрөөк алардын жашоо турмушун, үйдөгү тиричилигин ошого көңүл буруш керекпиз. Айыл эле абдан даяр. Анткени ошол комбайн суудайлы, абадайлы керек болуп тургандайын, ошол мына депутат келип демилге көтөрөм эткенден айылдын эли дагы мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жапатырмак чогулталы. Анан 200 миң биз чогулсак, 300 миң ушу депутатыбыз кошсо, биз жакшынакай комбайн сатып алсак деген ойдо калып турдук азыр. Кууганды элине соңку 20 жылдан бери Жогорку кеңештин депутаты биринчи ирет иш сапары менен келип жатат. Муну аксакалдар жакшы жышаана катары кабыл алып, эл өкүлдүн Таластан келечектүү уландарды ээрчитип, кадр даярдайын деген сунушун колдошту.